9-чу Манас эл аралык маданият жана туризм байрамына катышып жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Алгач Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусундагы эл өкмөтүнүн бул жолку маданият жана туризм чоң жыйналышына катышууга чакыруу бергениңиздерге чын жүрөгүбүздөн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин атынан бүгүнкү Манас эл аралык маданият жана туризм байрамынын салтанаттуу ачылуусу менен куттуктайбыз. 尊敬的女士们、先生们、朋友们，今天我非常荣幸地来到了美丽的帕米尔高原，受邀参加中国新疆克孜苏克尔克孜自治州第9届瓦纳斯国际文化旅游节。首先，我对克孜苏克尔克孜自治州人民政府受邀参加这次文化旅游盛会表示衷心的感谢。在此，我代表吉尔吉斯共和国文化部对本次瓦纳斯国际文化旅游节的隆重举办表示最热烈的祝贺。 Кыргыз Республикасы менен Кытай суулары биригип, гуманитардык байланышы өз ара жанашып, эл жүрөгү бири-бирине ыкташкан, коомдо тыгыз экономикалык байланышы бар. Ушун менен бирге Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусу менен экономикалык, соода жаатында тыгыз мамиледе болуп, Кызыл Суу Кыргыз автономиялуу облусу Эркештам жана Торгар чек ара өткөрмө пункттары эки мамлекеттин жогорку деңгээлдеги достук карым-катнашынын көпүрөсү. Ушундан улам эки тарап бири-бирине жөлөк болуп, өз ара байланышып, айрылбай келатабыз. Кытай Борбор Азия саммитинде Кыргызстан Кытай эки мамлекет жаңы доордогу стратегиялык өнөктөштүк байланышын түзүп, эки тараптын мамилеси жаңы тепкичке көтөрүлүп, абдан тыгыз болгон Кытай Борбор Азия өнөктөш орток тулкусун түзүүнүн жаңы барагын ачты. 吉尔吉斯斯坦与中国山水相连，人文相近，民心相通，有极为密切的经济社会联系，尤其是同克州经贸往来频繁。 克州伊尔克什坦和图尔嘎特口岸两个国家一类陆路口岸是双方友好往来的桥梁，让双方唇齿相依，不可分离。在中国中亚峰会上，吉中两国成为新时代全面战略伙伴，双方关系再上新台阶，为构建更加紧密的中国中亚命运共同体书写了新篇章。 Ушул жылдын март айында Кытай Эл Республикасынын Шинжаң Уйгур автономиялуу райондук партиялык комитеттин секретары Ма Шыңруй мырза баштаган өкүлдөрү Кыргыз Республикасында иш сапары менен болушту. Шинжаң Уйгур автономиялуу району туризмди өнүктүрүү жыйынында Кытай Эл Республикасынын Шинжаң Уйгур автономиялуу районунун туризм кооператив кеңешчи тобу менен Борбор Азиядагы 5 мамлекеттин туризм кеңешчи тобу жана ишкерлер ортосунда Кытай Шинжаң Борбор Азия туризм боюнча биргелешүү келишимине кол коюшуп, тоо суулары бириккен Кыргыз Республикасы менен Кытай Шинжаң ортосундагы баарланган туризм чаңгарагын калыптандырды. 今年3月，新疆维吾尔自治区党委书记马兴瑞率团到访吉尔吉斯斯坦。 刚刚过去的新疆维吾尔自治区旅游发展大会上，中国新疆维吾尔自治区旅行社协会与中亚5国旅行行业协会及企业间协商合作组织就中国新疆中亚旅游联盟成立签约。山水相连的吉尔吉斯斯坦同中国新疆构建起共享的旅游圈。Быйыл баш секретарь Си Цзиньпин мырза bir алкак, bir жол аттуу орчундуу сөзүн ортого салганына 10 жыл болду. Манас эл аралык маданият майрамында Борбор Азиядагы 5 мамлекет катышкан саммитте баш секретарь
Ши Цзиньпин мырза Кыргыз Республикасы менен саясий, дипломатия жана маданият жаатындагы кызматташуусунун башаты болуп калды. Манас дүйнөнүн материалдык эмес маданий мурастарынын бири болуп, кыргыз элинин кан тери жана акыл парасатын уютуп, карапайым элдин жүрөк сөзү жана улуу эңсөөсүн туюнтуп, кыргыздардын руханий азыгы мактамчына айланып келген. 今年适逢习近平总书记“一带一路”重要讲话10周年，马纳斯国际文化旅游节也是今年中亚5国峰会上习近平总书记和吉尔吉斯斯坦达成的政治、外交、文化交流框架协议的重要内容。马纳斯作为世界非物质文化遗产之一，凝结着柯尔克孜人的心血和智慧，表达了人民的心声和愿望，是柯尔克孜人民的精神追求和骄傲。 Ал мустактан бери Кыргыз Республикасындагы кыргыз эли менен Кытайлык кыргыз эли Баатыр Манастын кол башчылыгы менен эркиндик, теңдик жана бактылуу турмушу үчүн жоого каршы күрөшкөн. Азыркы күндө Кыргызстандагы Тулкулут кыргыз улуту менен Кытайдагы кыргыз эли тыгыз байланышын сактап келет. Тарыхтан бери эки мамлекет эли кан тамырлаш болуп, түп тамырдан туугандашып, жүрөктөш болуп, шаңдуу маданияттын биргеликке жаратты. 千年以来，吉尔吉斯坦主体民族柯尔克孜族与中国的柯尔克孜人民，在英雄马纳斯的带领下，为了自由、平等、幸福的生活，抗击共同的敌人。千百年后，吉尔吉斯斯坦的柯尔克孜族的与中国的柯尔克孜人民始终保持着密切的联系。历史上，两国人民血肉相连，根连根，心连心。 共同创造了灿烂的文化。 Айымдар жана мырзалар, алыскы туугандан жакынкы коңшу артык деген накыл сөз бар. Кытай Кыргыз Республикасынын соода, экономика жана инвестиция жаатында эң чоң кызматташууга шериги. Жаңы тарых мезгилинде биз эки мамлекет эл ортосундагы ынак ырашкер достугу жана чыныгы кызматтык мамилени барктап, ушул жолку маданият туризм майрамын мөртөп билип, эки тараптын соода экономика, негизги жабдуулар, каттоо жана энергия байыктары, өндүрүш менен инвестиция салуу, маданий карым-катнаш, туризм тармагындагы кызматташууларды эртелетип, эки мамлекет элинин өз ара пикир алмашуу, кызматташуусун илгерилетип, эки мамлекет элинин илгертеден берки достугун ан сайын бекемдешибиз абзел. 女士们、先生们，你们中国人有句名言叫“远亲不如近邻”。中国是吉尔吉斯斯坦在贸易、经济和投资领域主要的和最大的合作伙伴。在新的历史时期，我们应珍惜两国人民之间睦邻友好、精诚合作的关系。 以此次文化旅游节活动为契机，推动双方在经贸、基础设施、交通、能源资源、产业与投资、文化交流、旅游合作等方面的合作，共促两国人民互通交流合作，筑牢两国人民世代友好的基石。 Келечекте Кытай Республикасы менен Кыргыз Республикасы туризм тармагындагы кызматташууну ишке ашырып, Кытай саякатчылары Кызыл Суудан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу линиясы аркылуу, Эркештам жана Торгар чек ара постору аркылуу, же болбосо Акчи аэропорт аба каттама аркылуу Кыргыз Республикасынын жаратылышынан жана маданиятынан рахат ала аласыздар. Биздин туристтер дагы Кызыл Суу аркылуу Чаншань тоолорун кесип өтүп, Гималай тоолору арасында эс алып, ырларда жаңыргандай жана сүрөттөрдөгүдөй Памир тоолорунун жибек жолундагы кереметтүү табиятына күбө болуп,
көркөм Шинжаң жана сайма-сымал Кытайдын көрктүү тоо дарыялар жана шаңдуу маданиятынан рахат ала алат деп ишенебиз. 相信不久的将来，中吉两国入境旅游和出境旅游双向发力，中国游客可以在克州搭乘中吉乌铁路专线，或是经伊尔克什坦和图尔嘎特口岸，又或是乘坐经阿合奇机场的航班，一览吉尔吉斯斯坦的人文风景。我方游客呢，也可经克州横跨天山，相遇昆仑山。 经如诗如画的帕米尔高原重睹丝绸之路的芳华，感受大美新疆锦绣中国的壮丽山川、锦绣人文。 Sözümdün soңунда кезектеги 9-чу Манас эл аралык маданият жана туризм салтанатты жеңиштүү, ары жемиштүү өтүүсүнө чын жүрөктөн тилектешмин. Барыңыздарга чоң рахмат. 最后，衷心祝愿第9届马纳斯国际文化旅游节圆满成功！谢谢大家。